Азыр мен өтө бир өкүнүчтүү, аянычтуу нерсени айтып беремин. Кулак саласыздар. Кулагыңыздарга кулак сырга болсун. Булар тозокко түшөт дейт. 3 түрлүү адам тозокко түшөт. Булардын өкүнүчтүүсү, булар христиан болгон эмес, башка диндин өкүлү болгон эмес. Анан жөнөкөй дагы жашап өткөн эмес. Бирөөсү Куран жаттаган. Куранды 30 пара толук жаттап, бир дагы лукма албастан толук жаттаган кары экен. Экинчиси Аллах жолунда чындап шахид, чындап согушка барып катышкан, шахид болгон адам. Ал эми үчүнчүсү эң бай, байлыгын жетим жесирлерге, муктаждарга тараткан адам. Биринчи адам келет, акыретте каараны алып келишет, Куран жаттаганды. Ал айтат: мен сенин үчүн, сенин ыраазычылыгың үчүн Куран жаттадым дейт экен. Аллах Таала: жок, сен элдер каарат эсин деп, мактасын деп. Бир дагы лукма албай окуйт экен. Бул каар экен, атасы ham ушундай, бул дагы ушундай деп мактасын деп Куран жаттады. Менин ыраазычылыгым ал учурда эсиңде жок эле. Тозок ыргытылат дейт. Экинчи шахид алып келинет. Шахид: Аллахым, сенин ыраазычылыгың үчүн аны кылдым, муну кылдым, мынча адам душманга каршы согуштум. Сенин ыраазычылыгың үчүн сени деп дейт. Жок, элдер мени мактасын деп. Атасы ушундай шахид болгон деп, бул дагы ушундай шахид болсун деп айтор. Менин ыраазычылыгым жок эле ал жерде. Сен ниетиң эл көрсүн үчүн эле, кожо көрсүн үчүн эле. Аллах тозокко ыргытылат дейт. Үчүнчү адам алып келинет. Бай. Байлыгы, бийлиги өтө күчтүү. Аллахым, сенин үчүн садака кылдым, сенин үчүн муктаждарга жардам бердим. Жок. Сен элдер бай болсун деп, перишем бай экен деп мактасын деп, адамдар эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн байлыгыңды тараттың. Менин ыраазычылыгым жок эле ал жерде. Тозок ыргытылат дейт Аллах. Ушундай 3 түрлүү мусулман келип, алар дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ниети түз болгондугу үчүн бейишке кирет дейт. Ниет, максат биринчи орунда экен. Ар бир ниеттен ниети турлашыбыз керек экен. Ар бир ниетте дагы ниети турлашыбыз керек экен. Ар бир ишти кылбай эле ниетти турлашыбыз керек экен. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бардык ишке кадам ташташыбыз керек экен. Ниет бары жокту өлчөмдүү, көркөмдүү нерсе. Бизнесте дагы, иште болсун, жумушта болсун, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир ишти башташ керек. Жаман ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, арам ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн баштай албайсың, себеби сен арамдыгын билесиң. Ошондуктан дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп айтыш үчүн дагы адал кесип табышка мажбур болосуң. Муну Аллахтын ыраазычылыгы үчүн башталган иштин көркөмдүгү, кооздугу. Эмне кылбайлы? Сөзүбүздө, кылган ишибизде, амалыбызда Аллахтын ыраазычылыгын көздөшүбүз керек экен.